Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Бүгүн силер менен ийгиликтин негизги эрежелери деген темадагы тарбиялык сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыз демек ийгиликтин негизги эрежелери. Ийгилик сатылбайт, сатылып алынбайт. Ийгилик жакшы ой жүгүртүү, каалоо, сабыр жана план түзүп, эмгек кылуу менен болот. Сунуш. Ийгиликке ишенүү ийгиликтин өзөгүн түзөт. Мен да силердин келечекте ийгиликтүү окуучулардан болушуңарга ишенем. Бирок ийгиликке жетишебиз деп ага көлөккө түшүрүүчү нерселерди кылбашыңар керек. Ийгиликке жетүү үчүн алгач төмөндөгүлөрдү тактап алгыла. Жөндөмдүүлүктөрүңөрдү жана адаттарыңарды эске алып, өзүңөргө төмөндөгү суроолорду бергиле. Сабактарда канчалык деңгээлде активдүүмүн? Мектептеги кайсы сабакта активдүү экендигиңерге анализ жүргүзгүлө. Максаттарымы тактадымбы? Албетте ар бир адамдын алдыга койгон максаты болот, бирок ушул максаттар так болушу керек. Силер канчалык деңгээлде тактай алгандыгыңар жөнүндө анализ жүргүзүшүңөр керек. Жөндөмдүүлүгүм алдыга койгон максатыма туура келеби? Өзүмө жана жөндөмдүүлүктөрүмө жетишерлик тааныймынбы? Адам эң алгач өзүн тааныш керек. Анан жөндөмдүүлүктөрү жөнүндө ой жүгүртүш керек. Сабакка көңүлүмү толук бура аламбы? Албетте, ар бир адам сабакка көңүл бургандай боло берет, ар бир окуучу. Бирок таптакыр ой кыялы башка жакта болот. Ошондуктан өзүңөрдүн сабакка толук көңүл бура алышыңар жөнүндө ой жүгүртүп көргүлө. Мага жакпаган чөйрөдөн алыс боло аламбы? Албетте, ар бирибиздин ар кандай чөйрөбүз бар. Мына ошол чөйрөдө бизге жакпаган чөйрөлөр бар, жакпаган достор бар. Мына ошолордон алыстай аламынбы? Ушул жөнүндө ой жүгүртүшүңөр керек. План менен окуймунбу? Албетте, кээ бир балдар план түзгөндү жактыра беришпейт. Бирок план менен иштелген иш-аракет чаржайыт болоорун эсиңерден чыгарбашыңар керек. Ошондуктан план менен окуймунбу деген суроого жооп берип алгыла. Досторум ийгиликке үндөйбү? Албетте, досторуңар көп. Бизде жакшы бир сөз бар. Жамандын досу көп, жанына пайдасы жок деген. Ошол досторуңардын бардыгы силерге пайда келтиреби? Силерди жакшылыкка, ийгиликке үндөйбү? Же силердин ийгилигиңерди көрө албайбы? Мына ушулар жөнүндө да ой жүгүртүп көргүлө. Ийгиликке жетүүнү чын жүрөктөн каалаймынбы? Бардыгыбыз каалайбыз. Бирок ушул ийгиликке жетүүнүн чын жүрөктөн каалоону үйрөнүшүбүз керек. Ийгиликке жетишүүнүн өзөгү деп эмнелерди айтабыз? Бул алгач силердин үй бүлөңөр, окуучунун үй бүлөсү. Ар бир адам үй бүлөсүнөн алган жүрүм-турум, таалим-тарбия жана адеп-акылактык баалуулуктарды башка эч бир жерден ала албайт. Үй бүлөдө көрсөтүлгөн мээримдүүлүктү, боорукердикти, кечиримдүүлүктү жана колдоону эч бир жерден таба албайт. Үй бүлө бардык жакшылыктын жана ийгиликтин өзөгү. Анткени адамзаттын тарыхында эч бир түзүлүш үй бүлөдөй таасирдүү болгон эмес. 25 жылдык мугалимдик тажрыйбам менен баланын мектептеги ийгилигине үй бүлө өтө чоң таасир берерин аңдап жеттим. Үй бүлөдө болгон уруш-жаңжал баланын ийгиликсиздигинин негизги себеби болот. Үй бүлөсү тарабынан колдоо көрсөтүлгөн, үй бүлө мүчөлөрү менен жакшы мамиледе болгон окуучу ийгиликке жетпей койбойт. Урматтуу ата-энелер, дайыма ушул нерселер биздин акыл эсибизден кетпеши керек. Мектеби жана мугалими. Мектеп баланы жашоого гана тарбиялабайт. Ал жашоонун так өзү болуп эсептелет. Окуучунун ийгиликке жетишүүсүндө мектебинин жана классташтарынын таасири болгондой эле, окуткан мугалиминин да таасири өтө чоң. Анткени мектеп мугалимдери менен бааланат. Мугалимдин билимдүү болушу окуучунун жакшы билим алышына өбөлгө түзөт. Ар бир окуучу мугалим менен жакшы мамиледе болушу керек. Бул окуучунун ийгилиги үчүн пайдалуу. Келечекте чоң ийгиликтерди багындырууда тарбияланган
окуп билим алган чөйрө маанилүү. Адамдын келечектеги ийгиликтерине түздөн түз анын жашаган чөйрөсү, маданияты, айлана чөйрөсүндөгү адамдардын дүйнө таанымы, жашоо шарты жана башкалар өз таасирин тийгизет. Эч бир нерсе өзүнөн өзү калыптанбайт. Адамдын жогорку деңгээлдерге жетишүүсү биринчиден өзүнүн аракети, андан кийин эле чөйрөсүнүн таасиринен улам болот. Коомдо өз ордуңарды таап, пландарыңарды ишке ашыра ала турган даражага келүүнү кааласаңар, бирдей максатты көздөгөн адамдарды өз айлана чөйрөңөргө топтогула. Таалим тарбия көрбөгөн, билим алуунун маанисин түшүнбөгөн адамдардан оолак болгула. Анткени мындай адамдардын пайдасынан зыяны көп. Ушуга көңүл бургула. Массалык маалымат каражаттарынын таасири. Медиа, радио, журнал, газета жана башка ушул сыяктуу. ММКнын жаш балдардын жана улан кыздардын психологиялык өнүгүүсүнө туура келген, калктын менталитетине жана маданиятына туура келген программаларды коюп жатат деп айтыш өтө эле кыйын. ММКнын адамдарды каалагандай нукка бура ала турган күчү бар. Тилекке каршы бул күчтү туура эмес жакка колдонуп жатканы ачуу чындык. Радио телевидениелерден жаш балдарды жана улан кыздарды адептик баалуулуктарга тарбиялай турган программаларды көп көрсөтүш керек. Анткени бул мамлекеттин келечеги үчүн өтө маанилүү. Бул иш-чаралар кылынбай турган болсо, мамлекеттин келечеги караңгы болуп калат. Ар бир коомдун өзүнө тиешелүү баалуулуктары болгондугу унутулбаш керек. Урматтуу окуучулар, радио телеберүүлөрдөн берилип жаткан материалдарды ылгабай эле бардыгын көрө берүү туура эмес. Бардыгын ылгап, өзүңөргө керектүүсүн гана алышыңар керек. Ийгиликке жетүү үчүн айлана чөйрөңөрдөгүлөр менен жакшы мамиледе болгула. Ийгилик туура чечимдерди чыгаруунун, туруктуу эмгек кылуунун жана айлана чөйрөдөгүлөр менен жакшы мамиледе болуунун негизинде болот. Булардын ичинде маанилүүсү айлана чөйрө менен жакшы мамиледе болуп, алардан материалдык жана моралдык жактан жардам алуу. Ар бир окуучу көбүрөөк кимдер менен жакшы мамиледе болушу керек? Мына ушул суроого жооп берип көрөлүчү. Биринчи, үй бүлөсү менен. Биз жогоруда айттык үй бүлө жөнүндө. Окуучунун ийгилиги үчүн эң көп курмандык кылган анын үй бүлөсү. Анткени ата-эне ар дайым баласынын ийгилигин каалайт. Мына ошондуктан окуучу биринчиден үй бүлө мүчөлөрү менен жакшы мамиледе болушу керек. Экинчи, мугалимдер менен. Биз жогоруда мугалимдер жөнүндө да айттык. Окуучусунун ийгилигин эң көп каалагандардын бири бул анын мугалими. Мугалимди окуучуларынын ийгилиги бактылуу кылат. Мугалим катары окуучуларыбыз жөнүндөгү жакшы кабарлар бизди абдан кубандырат. Анткени ал биздин эмгегибиздин мөмөсү. Окуучу мугалими менен жакшы мамиледе болсо, ийгиликке жетүүнүн жолдору ачылат. Үчүнчү, достору менен. Адам көздөгөн максаттарына жетүү үчүн ишеничтүү адамдар менен достошуп, алар менен жакшы мамиледе болуусу зарыл. Анткени ийгиликке тез жетүү үчүн топ-топ болуп иштеген оң. Бирок топто жана достор арасында ишенимдүү, дурус, эмгекчил, чынчыл адамдар болуш керек. Достор бири-бирине окшош болоорун унутпагыла. Адеп-ахлаксыз досторубузга окшоп калуудан узак болушубуз керек. Төртүнчү, мектептин соцпедагогу менен. Түрдүү көйгөйлөрүңөрдү чечүү үчүн, айлана чөйрөңөр менен жакшы мамиледе болуунун жолдорун үйрөнүү үчүн жана башка маселелериңерди чечүү үчүн ар дайым мектептин соцпедагогуна кайрылып тургула. Анткени силердин көйгөйүңөрдү чечүүгө жардам берүүчү эң мыкты адис ошол мектептин соцпедагогу. Ийгиликтин негизги эрежелерин жыйынтыгы катары ийгилик биринчи ойдо пайда болоорун жана айлана чөйрөбүз менен жакшы мамиледе болушубуз керектигин айта алабыз. Ийгилик алыста эмес, ийгиликке жетем деген сөзүбүздө экенин эч унутпашыбыз керек. Бир окуяны силер менен бөлүшө кетейин. Мугалимибиз класска кирип маанилүү бир жарыя айтуу үчүн бир канча жолу жөтөлдү. Анын мүнөзү ушундай эле. Ар дайым класска маанилүү бир жарыяны айтуудан мурун бир канча жолу жөтөлчү.
Биз аны байкап, тынчтанып, көңүл буруп туруп окчубуз. Бул жолу да ар дайымкыдай болду. Ийгиликке жетүүнү каалайсыңарбы? Баарыбыз биргеликте ооба деген жоопту айттык. 1000 баскычтуу бир тепкичке бирден менен чыгууга аракет кылсаңар, чарчап чыга албайсыңар. Тепкичти аттабай туруп, мынчалык бийикке кандай чыгам деген болсоңор да чыга албай чарчап каласыңар. Бирок ар күнү 100 баскычтан чыгып олтурсаңар, 10 күндүн ичинде бул ишти ийгиликтүү аяктайсыңар. Ийгилик үчүн чыдамдуулук жана сабырдуулук менен эмгек кылууңар керек болот. Урматтуу окуучулар, силер дагы бул окуядан өрнөк алсаңар жакшы болмок. Биз дайыма алдыга план менен жашайбыз. Ийгиликке жетүү үчүн умтулабыз. Бирок ошол ийгиликке жетүү үчүн көп аракет кылышыбыз керек. Орто жолдо буга жетишпейт экенмин, муну кыла албайт экенмин деп таштап койбошубуз керек. Акырындап, максаттуу ташталган кадам ар дайым биздин ийгиликке жетишүүбүздү камсыздайт. Туруктуу эмгек кылсаңар, силерди эч бир көйгөй жеңип өтө албайт. Урматтуу окуучулар, мына өзүңөр ушул өтүлгөн тарбиялык сабактан жыйынтык чыгарып, ар дайым турмушуңарда пайдаланууңарды сунуштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыз ушуну менен аягына чыкты. Көңүл бурганыңар үчүн ыраазычылык билдирем.